Assalamu alaikum урматтуу эже сиңдилер, апалар. Видеобуздун кеңири таркалышы үчүн лайк басууну унутпаңыздар. Пайгамбар саллаллаху хадисинде айтып өтөт, себепчи болуу таркатканга барабар деп. Иншалла сиздер дагы жооп ажырларга ээ болосуздар. Урматтуу эжелер, сиңдилер, апалар, амансыздарбы? Жана мекендештер, Аллахым баарыбыздын кылган ибадаттарыбызды кабыл кылсын жана туткан орозобуздан ыраазы болуп, өзү даргойунда кабыл кылсын иншалла. Аллага көптөн шүгүрлөр жана элчиси пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга жана үй бүлөсүнө салам жана салаваттар болсун, жана дагы жалпы момун мусулмандарга. Мына эжелер, мекендештер, ушинтип биз дагы Алланын буйругу менен ошол Рамазан айынын акыркы күндөрүндө 28 күнү 29 түндө турабыз. Буйруса пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айткандай эле, кадыр түн бул акыркы 10 күндүк так күндөрдө деп айтылгандай. Аллага шүгүрлөрдү келтирип, Аллах ушунчалык бизге мүмкүнчүлүк бергенине шүгүр айтуу менен иншалла бүгүнкү дагы акыркы орозонун кадыр түнүгө жеткенибизге шүгүрлөрдү айталы. Аллах таалам ушунчалык кадыр зат экен, бизди ушунчалык өзү сүйүп, өзүнүн акыркы пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга үммөт кылып жаратыптыр да. Ошолордун арасынан орозо берип, мына орозодо бизге амал кылдырып койду. Бул орозодо дайымкыдай эле биздин марафонубуздун да башында айтылгандай эле ниет, Куран, тахажжуд, таравих намаздарын окуш жана садака дубаларды кылыш. Садакадан токтобойлу, буйруса Аллах таалам берген неаматтарыны сактап бекитип койбойлу да. Жана Куран айтылды, бул Куран ушул кадыр түндө түшкөн. Бул кадыр түн түндөрдүн падышасы дейт да. Бул күндө кадыр түндө Куран түшкөн күн да, бул кадыр түн, бул береке күнү, рахмат күнү да. Ошол күнү береке түшкөн, рахмат түшкөн иншалла. Мына ушинтип касиеттүү орозонун да акыркы күндөрүндө отурабыз. Бир ай орозо туттук, Аллах мүмкүнчүлүк берди, шүгүр. Бирок кээ бир инсандар Рамазандан кийинки да баштапкы акыбалына кайтып калат дейт да. Кудай сактасын. Рамазан бул эмне? Ошо Рамазан деп эмнени түшүнөбүз, атпайбы? Аллах тааламда бул ыйман келтирген пенделерге келет. Аузубилла Куран аятында айтылып кетет. Ыйман келтиргендер дейт, орозо парз болду силерге дейт. Мурунку үммөттөргө парз болгондой эле дейт. Силер аттиң такыба болсоңор эле дейт да. Эми бул аятта айтылгандай эле эми орозо бүттү. Мына ушул кылган такыбабыз улануусу керек да, ушул бойдон токтоп калбастанчы. Таравих намазы токтоду. Бирок түнкү тахажжуд намаздары, фарз намаздары, башка нафил намаздар токтогон жок да. Же болбосо катым кылыш токтоду орозодогу. Бирок күндөлүк окуулуучу Куран токтогон жок. Же болбосо мына орозо айы токтоду. Бирок сүннөт орозо, биринчи жана 4-үнчү күндөрү орозо кармашсак да болот экен иншалла. Аллах таала бизди бир айлык эле орозо менен жаратпады да. Бир ай орозо тутуп койсун жана 11 ай өз билгендей жүрө берсин деп. Балким бул бир айды бизге ошол 11 айга мындайча айтканда практика кылып берди да. Ошол бир айда кандай амалдар кылсак ошол амалды ошол 11 айга жеткиришибиз керек да. Балким ошол айтып атпайбы, орозо токтоду дейт, бирок амалдар токтогон жок да. Периштелер инсандын эки желкесинде эки периште, ошол периштелер да жазууну токтоткон жок да. Алар жазууну токтотпойт. Эми я орозо бүттү мына деп баары жок таштап салыш, бул ибадат таштап салыш, бул адамды эптеп эле ошо орозодон чыгып кетиш болуп калат да. Ошон үчүн орозо бүттү деп сусташпайлы, орозодо кылган амалдарыбызды да деле улан теришибиз керек экен да, бизчи инсан баласы. Биздин орозобуздун кабыл болгонунун белгисин кантип билесиң дейт да. Орозонун кабыл болгонун белгиси ошол орозо бүткөндөн кийин да инсандардын өзгөрбөй ошол орозодо кандай амал кылган болсо ошол амалдарды кылып өзүнү тыйып, Аллах таала көзүңдү тый деди, тилиңди тый деди, жаман амалдарды кылба деди. Айтор Аллах таала тыйган арам нерселерден тыйылыш бул адамдын орозосунун кабыл болгону дейт да. Аятта да айтып атпай, Аллах таала айтып кетет, аттиң силерде таква пайда болсо депчи. Ошон үчүн мына эми орозодон кийин амалыбызды сустатпай, эптеп эле орозодон кутулуу максат болбостон Аллах үчүн кылган ибадаттарыбызды дагы улантайлы иншалла. Аллах таалам сактасын мындай нерседен. Бир ай кылган мээнетибизди Аллах таалам кабыл кылсын жана баарыбыздан Аллах ыраазы болсун. Астагфируллах, Аллахым өзү кечирсин. Астагфируллах тааля мин кулли замбин ва атубу илейх. Аллахым баарыбыздын кылган ибадатыбыздан өзү ыраазы болгон болсун. Ушинтип сиздер менен биз бүгүнкү жума күндө турабыз. Аллах таалам насип кылса ушул жума күндүн берекетине Аллах таалам сиздерди, биздерди өзү рахматын алсын. Мына ушинтип орозонун акыркы кадыр түнүндө отурат экенбиз. Шүгүрлөрдү айталы да, дагы көбүрөөк ибадат кылып калалы иншалла. Куран аятында айтып өтөт го, ошол кадыр түндө рух түшөт. Рух дегенде бул жерде ошо Жабраил алейхисаламды эске алат деп айтылат да. Куран тафсирлеринде алымдары ушинтип тафсирлеп берет. Ошол Жабраил алейхисалам түшөт жана бүткүл периштелер түшөт дейт. Бут кое турган жер жок болуп калат ошол периштелердин көптүгүнөн дейт да. Ошо чоң периштелер түшөт дейт. Анан баары ошол адамдарга Аллахтын рахматын, мээримин таратып жүрөт дейт да. Ушунчалык көп таратат дейт. Таратып ошол убакта балким сен уктап жатсаң уктап атат деген эмеге бир күнөө иште болсоң күнөө да жазылып калат. Кудай сактасын дейт да. Эми ибадатта олтурган болсоң дейт 83 жылдан артык дейт, 83 жыл 4 ай дейт алымдар. Ошончолук ибадат кылды деп айтылып жазылып калат экен да. Эми биздин жашыбыз кайсы күнгө жетет, аны Алла гана билүүчү зат да. Кийинки жылга жетпейбизби, жетпейбизби, аны бир гана жалгыз Аллах билет. Ошон үчүн Аллахтан үмүт этебиз иншалла кийинки Рамазанга да жетүүгө. Ошондо мээрим таратат дейт, Алланын рахматы таратат, Алланын
берекеси таратат дейт да. Ошону бүткүл мусулмандарга таратып келип акырында бир аз ашып калат экен да. Эми Аллах тааланын хикматы да бул жердечи. Ашып калат экен, Аллах таала билүүчү зат аны. Периштелер келип сурайт экен, я Аллах ушундай ашып калды дегенде Аллах таала көрүп билип турса, ашып калдыбы дейт экен. Дейт экен, аны эмне кылабыз деп периштелер сураган. Аллах таала анда дейт экен, ошону жаңы төрөлгөн мынау гайри диндерин, кафир деп деле айтыштан Аллах сактасын, ошо гайри диндердин балдарына таратып берилет экен. Жаңы төрөлгөн ошо гайри диндердин балдарына таратылат экен, жаңы төрөлгөн. Анан эле ошол бир убакта угуп калабыз, баланча мынтай, мисалы үчүн бир орус же бир кафир же бир кытай же кореец айтор бул динсиз мусулман болуптур деп угуп калабыз да. Анан ой машалла карачы кандай жакшы деп жанагы адамга суктанабыз. Жок, ал адамдын кыйынчылыгынан эмес экен да, ал адамдын кыйындыгынан же элден башкачалыгынан эмес экен, балким Аллах таала ошол мусулмандардын артып калган өзүнүн мээримини ошол жаңы төрөлгөндө ошол инсанга, ошол адам баласына берип койгондугу үчүн кадыр түндө берилет экен да. Ошол ким кайсы бала кадыр түндө төрөлгөн болсо, караңыздарчы, Аллах таала ошондой гайри диндердин балдарына да, Аллах таала бүткүл инсанды жаратты да, ошол гайри дин болсо да, эми Аллах таала ошону сүйүп жараткан да. Бирок адам адашып ширк келтирип атпайбы, астагфиралла Аллахка. Ошол гайри диндин баласына берилген дейт. Ошол гайри диндин баласы дейт, ошол чоңойгондо, баралына жеткенде мусулман болуп динди кабыл алат дейт да. Көрдүңүздөр, Аллахтан мээримдүүлүгү ушунчалык, Аллах таала мээримдүү зат экен да. Ошон үчүн бизди бүгүнкү акыркы кадыр түндө ушунчалык мээримине бөлөнүп калалы иншалла туугандар, эжелер, сиңдилер. Бүгүнкү акыркы күндө дуа кылалы бири-бирибизге. Динсиз канчалаган туугандарыбыз жүрөт. Ошол күндү аман эсен бүгүн рахмат менен, береке менен өткөргөнгө Аллах таалам сиздерге, бизерге мүмкүнчүлүк берсин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.